жер семирткичтер, дары дармектер, уруктар. Агро компаниясынын генеральный директору болом. Жашылча жемиш уруктарын, андан сырткары жүгөр уруктарын, аларга керектүү дары дармектерди, химиялык дары дармектерди жана керектүү удобренияларды башка өлкөлөрдөн импорттоп биздин дыйкандарга сунуштайбыз. Кандайдыр бир оору же болбосо илдет менен проблемалар болсо, биз ошол проблеманы биздин Агриматка группа компаниясынын арасында да талкуулап, Сакатанын Кыргызстанда официалдуу дистрибьютору биздин компания, андан сырткары Холлар американский компания, мунун Кыргызстанда официалдуу дистрибьютору биз болобуз. Башка түр уруктары да бар. Мисалы Амапола, Адриатика, Абды, Марианна деп испытаниядан жакшы өттү. Бул дагы күнөсүнада эң жакшы потенциалы жогору, качествосы жогорулуктардын бири. 30 миңден 40 миңге чейин урук себиш керек 1 гектарга. Подделканы анан оригиналда кантип айырмагайбыз? QR коду жок, урук подделка. Бадыраңдардын дагы күнөскана ачык талаа деп бөлүнөт. Хюма уругу бул күнөсканага дагы ачык талаага дагы универсалдуу кеткен жок. Булар эмнеге 3 түрү? Себеби бул эрте бышкан, орто бышкан, анан кеч бышкан, сактоого чыдамдуу деп. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. AgriLife KG YouTube каналыбызда агро магазиндер, агро дүкөндөр боюнча кезектеги чыгарылышын даярдап атабыз. Бүгүнкү чыгарылышта биз Agrimatco KG компания тууралуу сиздерге маалымат берели. Бул компанияда артында тургандай эле жер семирткичтер, дары дармектер, уруктар, бияқта ушундай товарлар бар экен, дыйкандарга арналган. Ушул боюнча сиздерге толук маалымат берели, ичиндеги адистер менен таанышып. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Жана ушул AgriLife YouTube каналынын көрөрмандары. Менин атым Мирбек, фамилиям Абдратегин. Агриматка Кыргызстан агро компаниясынын генеральный директору болом. Кыскача Агриматка компаниясы жөнүндө айтсак, Агриматка бул эл аралык агро компаниянын Кыргызстандагы филиалы, представительствосы. Бул 50 өлкөдө представительствосы бар. Ошонун бири Кыргызстан Агриматка бизбиз. Агриматка Кыргызстан биздин өлкөбүзгө, биздин дыйкандарга, айыл чарбага керектүү эң маанилүү болгон жашылча жемиш уруктарын, андан сырткары жүгөр уруктарын, аларга керектүү дары дармектерди, химиялык дары дармектерди жана керектүү удобренияларды башка өлкөлөрдөн импорттоп биздин дыйкандарга сунуштайбыз. Кыскача айтканда, биз уруктар, жашылча жемиш уруктары катары Саката деп Франциядагы, Япониядагы дүйнөлүк масштабта белгилүү компаниянын Кыргызстандагы официалдуу дистрибьюторубуз. Андан сырткары дарбыз уруктары боюнча америкалык Холлар компаниясынын Кыргызстанда официалдуу дистрибьюторубуз. Дана жүгөрү уругу боюнча Турцияда Майтохум компаниясынын Кыргызстандагы официалдуу дистрибьютор болуп эсептелебиз. Айыл чарба тармагында уруктар аябай маанилүү. Агриматка Кыргызстан дайыма дыйкандарга сапаттуу үрөндөрдү, уруктарды алып келип дыйкандарга сунуштаганга максатыбыз ушундай. Даярсыңар, э? Даярбыз. Канча жылдан бери иштеп атасыңар ошо Кыргызстандын ичинде? Агриматка Кыргызстан негизинен Кыргызстандын баягы Советтик Союз чачырагандан кийин эң биринчи болуп ачылган агро компания негизи. Силерсиңер, э? 1996 жылы агро аптека деп ачылган, 2002 жылы Агриматка Кыргызстан деп перерегистрация болгон. 2000 официалдуу түрдө Агриматко Кыргызстан деп 2002 жылдан бери регистрация болуп, ошондон бери Агриматка болуп иштеп келатасызар. Агриматка деп силерди Агриматка KG деп кыргызстандыктар тааныйт, э, силерди? Ушул жерден сизге кошумчалай кетчү нерсе, баягы мунун маанилүү нерсе, ошол кезде Советтик Союз таркагандан кийин мурдагы Советтер Союзундагы сепочка производство үзүлгөн. Ошол кезде айыл чарбадагы керектүү химия, удобрениялар 15 өлкө арасындагы сепочка үзүлгөндөн кийин дефицит пайда болгон. Ошол кезде эң биринчи болуп дүйнөлүк мировой лидерлер, мисалы үчүн химия боюнча Сингента, Байер, Бас сыяктуу глобальный чоң компанияларды Агриматка Кыргызстан рыногуна жана Орто Азияга Агриматка Кыргызстан аркылуу кирген.
жана биринчилерден болуп айткан себеби ушул болчу. Андан кийин 2002 жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин дайыма биздин дыйкандарга сапаттуу кызмат көрсөтүүгө жана сапаттуу агроконсультация менен айыл чарбага керектүү урук, химия удобренияны сунуштап келүүбүз. Ошону 2002 жылдан бери толук эле уруктагы химический веществолордун бүт баарын алып келесиңер эле. Ошол кезден баштап баарысын алып келебиз. Реклама максатында эмес, чыныгы адис көй агрономдор биздин компанияда иштейт. Жана сизге айткандай эле биз 50 өлкөдө агриматканын филиалдары бар. Ар бир өлкөдө күчтүү агроном бул агрономия жана ветеринария тармагында аябай күчтүү специалисттер бар. Европа, Америка, Азия, Африка, Араб өлкөлөрүнөн. Биз мисалы муну мен айтайын, белгилей кетейин дегеним, биздин Кыргызстанда дыйкандардын кандайдыр бир оору же болбосо илдет менен проблемалар болсо, биз ошол проблеманы биздин агриматка группа компаниясынын арасында да талкуулап, эң туура чечимди сунуштай алабыз деп ошону баса белгилегим келет. Жалпак тил менен айтканда, урматтуу көрүүчүлөр, бир гана ушул товарларды, артта турган товарларды сатпастан, мыкты адистер да биякта иштейт экен. Ошол эгер силер бияк менен байланышып, адистерден туура кеңеш сурап алып, анан ушу товарларды алсаңыздар болот экен да. Дыйкандарга бизде комментарийлерге көп жазылып атат. Азыр промышленный деп коет го. Огород, чакан огородторго эмес, промышленный чоң талааларга, овощной культураларга урук сурап жатышкан учурда азыр элдер эми даярданып атышат да. Ошондой уруктанар бар экен. Ошолор боюнча тааныштырып, дыйкандарга толук маалымат берип кетесиз. Хорошо, рахмат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, урматтуу дыйкандар, сиздерге дагы бир жолу сунуштарым. Жана айтып кеткендей, биз бул жерде Саката деп жазылып турат. Сакатанын Кыргызстандагы официалдуу дистрибьютору биздин компания. Андан сырткары Холлар, американский компания. Мунун Кыргызстанда официалдуу дистрибьютору биз болобуз. Андан сырткары бул жерде Май деген компаниянын Турциядагы, Кыргызстандагы өкүлү болобуз. Эми дыйкандарга маанилүү жүгөрү да? Жүгөрү урогу бул. Эми мисалы Саката бул компания бул жашылча жемиш уруктар боюнча дүйнөдөгү эң күчтүү 5 компаниянын бирөөнө кирет. Эми Кыргызстанда белгилүү уруктар Сакатаныкы Линда помидор боюнча. Бул Линда дыйкандарга аябай популярдуу, качествосы жагынан, түшүмдүүлүгү жагынан эң популярдуу. Бирок Линда менен эле эмес, мен дыйкандарга сунуштарым башка түр уруктар да бар. Мисалы Амапола, Адриатика, Абды, Марианна деп. Бул пока дыйкандарга белгилүү боло элек, бирок булардын потенциалы да аябай жогору. Дыйкандарга сунуштарым дайыма эле көнгөн урук эмес, улам жаңы уруктарды өзүңөр испытания кылып эгип көрүңүздөр. Эмнеге? Себеби бир эле урукту 4-5 жыл бою эге берсек, ал Кыргызстанда өзүнүн генетикасын бузуп коет бара-бара. Бакыл адаптация болот, топуракка ар кандай немелерге уже болезньдерге устойчивостун жоготот да. Ошон үчүн жаңы уруктар чыгып турат. Ошонун негизинде мен айткан Амапола, Адриатика, Абды, Марианна деп айтып атканыбыз ушул. Помидор уруктарында эки түр урук болот. Ачык талаа, анан күнөс кана деп. Ачык талаа демек бул аларга сунуштарыбыз ошол эле Линда, Амапола, анан Марианна. Күнөс каналарда эң жакшы уруктардын бири Адриатика, бул Орто Азия боюнча лидер. Россияга дагы экспортко кетет. Күнөс кана бул эми теплица билесиздер. Абды дагы былтыр испытаниядан жакшы өттү. Бул дагы күнөс канада эң жакшы потенциалы жогору, качествосы жогору уруктардын бири. Андан сырткары эми айта бергенде көп уруктар бар. Андан сырткары бизде жалпылап айтканда капустанын түрлөрү бар. Эрте өсчү капуста, кеч өсчү капуста, сактоонго жарачуу капусталар бар. Андан сырткары Кытай пекинский капуста деп коет. Анын да ар кандай түрлөрү бар. Мисалы, булардын дагы эрте, кеч, ар кандай максатта өстүрүлчү капусталары бар. Андан сырткары бизде брокколи түрлөрү бар.
перецтин түрлөрү бар. Эми бул жерде баардык ассортимент жок, немеге байланыштуу кыска ассортимент. Жыйынтыктап айтканда, Sakata фирмасы дүйнөдөгү эң чоң 5 компаниянын күчтүү, дайыма исследование кылып, жаңы уруктар чыгарткан компания. Мен дыйкандарга сунуштар этем, Sakata бренди алдындагы уруктарды дайыма эгиңиздер коркпостон. Sakata помидорго, томатка кичине токтоло кетсек. Күнөскана деп атпайсыңарбы? Адриатика дейт. Адриатика бул ичинде канча урук бар? Канча? Бул ар бир пачкасынын ичинде 1000 штук болот. 1000 штук болот. Күнөскананын канча сотуна жетет? Күнөскананын ал күнөскананын чоңунду кичигине жараша. Мисалы үчүн күнөскана айдагандар өзлөрү жакшы билишет, потому что өзлөрүнүн площадьына жараша канча урга кээрин билишет. Аны күнөсканадагылар өзлөрү билишет. Мисалы үчүн мен 1 гектар десек, мындан деген бир 30 миңден 40 миңге чейин урук себиш керек 1 гектарга. 1 гектар. Бул мындай ачык талаада да. Анан күнөсканада кичине ар бир дыйкан өзүнүн күнөскасынын шартына жараша бул өзгөрүп турат. Же аз, же көбүрөөк калып. Ушунун баасы канча? Бул баалардын эми бүгүнкү күндө баасы биз бул товарларды башка өлкөлөрдүн доллары, евро менен алып келген үчүн күнүмдүк доллардын курсуна жакшы өзгөрүп турат. Но рекомендуемый баабыз бүгүнкү күндө ачык талаада Линда уругун 1800 сомдон орточо баасын сунуштайбыз. Андан сырткары күнөсканаларда 6300 сом орточо баасы. Бүгүнкү күнгө бул баалар өзгөрүп турушу мүмкүн, жана айткандай эле доллардын курсуна жараша. Эми биз мисалы үчүн бир айдан кийин башка баа болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан урматтуу көрүүчүлөр, ошону эске алып кетиңиздер. Курс була чет мамлекеттен келип аткан соң, булар курс валюта доллар ойноп турат. Ошондуктан баасы да ошого жараша ойноп турабы? Ооба, туура айтасыз. Бүгүнкү күнү мынакей 1800 сом деп турат. Бир айдан кийин башка баа болуп калышы мүмкүн. Анан ошол жерде келишпестик болуп калат. Ошону туура түшүнүп айтып коелу, эскертип коелу. Туура айттыңыз. Андан сырткары жана хоолар боюнча Кыргызстан эмес, бүткүл СНГ өлкөсүндө эң популярдуу дарбыз уруктарынын бири AU продюсер хоолар. Булар бир гана дарбыз чыгарышабы ушулар хоолар? Хоолар башка түрлөрү да бар. Мисалы үчүн тыква сыяктуу, эми бизде алар түгөнүп калды азыр. Бар кеси арбуз менен тыкваныкы бар бизде. Башка түрлүү уруктары да бар, алар уже бизде түгөнүп калды. Анан Моркел ушул боюнча да айтып коеюн дегеним, кайсы урук рынокто популярдуу болсо, аябай контрафактный подделкалар өтө көп чыгат. Дыйкандарга ушуну өтө сунуштайм. Ар кимдей тааныбаган, билбеген сатуучулардан товар уруктарды албаңыздар. Себеби популярдуу болгон сайын урук ошекини рынокко ар кандай максаттагы адамдар алдамчылык менен жанагы контрафактный, подделка уруктарды жасатып келип элге таркатышат. Анан дыйкандарыбыз ошонун айынан түшүмдүүлүгүнөн жана башка нерселерден көздөгөн максатына жетпей жабырланышат. Ошон үчүн эч качан дагы бир сунуштарын унутпаңыздар. Дыйкандар дайыма Кыргыз өлкөсүндө урук инспекциясынан, испытаниясынан жана реестр деген бар. Кыргыз Республикасында өстүрүүгө жараган урук жана көчөттөрдүн реестри бар жалпы. Ошого кирген гана уруктар качественный жана надежный болот. Ушуну эске алыңыздар. Анан особенно AU продюсердин аябай көп подделкалары бар. Муну только гана биздин жанагы сот тармактардан кайсы жерде кайсы филиалдар сатыларын карасаңыздар болот. Ушуну аябай кооптуу маселе. Ошого көңүл буруп кетели. Мирбек байкеси, эми дыйкандар баарын биле бербейт да. Анан көп жабыркап калышат. Баасына карап, территориянын жакын жерге жайгашып калышы мүмкүн. Анан сиздер ошол дыйкандарга кандай кеңеш беретиңер? Ушу тандап атканда эмнелерди билиш керек? Мисалы үчүн подделканы анан оригиналда кантип айырмагай? Эми мен сизге айтайын, жана эле айтып кеттим. Подделкалар дагы бир жолу айтам. Кыргызстанда кайсыл дыйкандар арасында кайсыл популярдуу
болсо ошол уруктун сөзсүз ушул эми жеке эле Кыргызстан эмес, ар бир рынокто подделкалар өтө көп болот. Ошон үчүн мен сиздерге дыйкандарга сунушум, ошол сатып аткан кишиден бул Кыргызстанда регистрациядан өттү беле, официалдуу дистрибьютору барбы, жокпу деп сурап турбан алыңыздар. Ооба деп кой достум бир. Андан сырткары маани берчү жерлер, мисалы карасаңыздар, могул жерде мондай QR коду болот. QR коду жок, урук ал подделка. Андан сырткары ар бир уруктун лот номери болот. Мисалы үчүн могу урук момчанчы номерде өндүрүлүп Кыргызстанга жиберилген. Андан кийин дата производства 2023 жыл деп чыгат. Анан бул жерде кайсыл компания официалдуу дистрибьютор болсо, ошонун контактный данныйлары болот. Обязательно. Ушул мына жерде жаза калсаң, телефон номерлери. Телефон номерлерден берип болот. Булар мындай WhatsApp аркылуу, Telegram аркылуу жазып койсо жооп ала алышат, дыйкандар. Кандай жакшы экен. Мынакей, урматтуу дыйкандар, ушуга көңүлүңүздү буруп кетиңиздер. Бул жерде QR коду бар экен, телефону бар экен, мондай номер, даталары менен болгон ушуларга маани берип туруп, анан кийин ушинтип алсаңар болот. Анан бул жерден кошумчалай кетчү, биз уруубузду Агриматка Казакстан аркылуу бир алып келгенибиз үчүн бул жерге эксклюзивный дистрибьютор Казакстанда Агриматка деп жазылган, но биз алардан бизге келет. Ошону бакыл бул жерде эмне Агриматка Казакстан деп жазылып турат деп туура эмес түшүнүп калбасын да. Эми бул дарбуз боюнча маалымат бердиңизби же? Болду. Дарбуздун түрлөрү бар экен да? Дарбуздун ар кандай түрлөрү бар. Сакатанкы бар экен. Сакатанкы да бар. Андан сырткары дагы өтө белгилей кетчү нерсе, биздин Агриматканын Иорданияда өзүнүн урук чыгарган филиалыбыз, компаниябыз бар. National Seeds деген. Ошол экени Humo деген уругу. Бул көбүнчө биздин түштүк жергебизде өтө популярдуу уруктарга кирет. Бул өзгөчөлүгү бул мындай гладкий бадыраң деп коет. Ошон үчүн эмнегедир түндүк жакта корнишон бадыраңдарды жакшы элдер жакшы колдонот экен. Түштүк жергебизде болсо ошондой гладкий бадыраңды жакшы көрүшөт экен. Ошон үчүн бул Humo дагы эң жакшы уруктардын бири. Булардын ушу бадыраңдардын дагы күнөсү кана, анан кийин туура бөлүнөт турабы? Бадыраңдардын дагы күнөсү кана ачык талаа деп бөлүнөт. Humo уругу бул күнөсү канага дагы ачык талаага дагы универсалдуу кеткен урук. Ичинде канча штук болот мунука? Ичинде 1000 штук болот. Баарыныкы эле 1000 штуктен, примерно баарыныкы 1000 штук. Баасы канча мунука? Мунун баасы $16. Кыскасы биз урматтуу көрүүчүлөр номерлерди жазып коебуз описанияга. Сиздер сөзсүз түрдө описанияны караңыз, бияктын фирма номерлерин жазып коебуз. Сиздерге адистер менен байланышасыңар. Так керектүү суроолоруңарды бере аласыздар. Ушул овощной культуралар боюнча. Мынакей уруктардын бадыраң, помидор, капуста боюнча сиздерге ошол жактан толук маалымат берет. Азыр биз мындай үстүртөн эле айтып берип атабыз сиздерге керектүү маанилүү нерселерин. Бул азыр ушул уруктар боюнча, овощной боюнча дагы толуктай турган нерселер бар. Дагы толуктай турган нерсе, биз дагы турциялык Метан деген пияз чыгарган компания менен Кыргызстандагы официалдуу өкүлүбүз. Жана эстен чыгып калыптыр. Мунун 3 түрү бар, 3 түр уругу бар. Берекет, Ария, Чемпион деген. Булар эмнеге 3 түрү? Себеби бул эрте бышкан, орто бышкан, анан кеч бышкан, сактоого чыдамдуу деп. Азыркы кезде Кыргызстанда Берекет деген сорту популярдуу болуп атат. Азыркы кезде уже бизде түгөп калды, бирок жакын арада дагы келет. Мунун орточо баасы, дыйкандарга сунушталган баасы $70. Бир пачкада 1 килограмм. 1 килограмм. Эми буну 1 килограммды орточо эсеп менен 1 гектар пияз миллион, 1 гектарга миллион урук түшүш керек. Ошондо орточо эсеп менен 4-5 пачка кетет ушунда. 1 гектар жерге. В среднем ошо 1 килограммдын ичинде орточо эсеп менен 250 000 урук болуш керек. Эске алып кетиңиздер, дыйкандар. Пияз, бадыраң, помидор, капуста, дарбыз боюнча маалымат бердик. Бул жерде перец да бар экен, болгарский перец. Перец боюнча кыска маалымат берип кетесизби? Эми перец деп айтканда, бул перецтин бизде 4 түрү бар. Бул жанагы конус
түрдөгү перец, анан кубовидный деп коет. Азыркы кезде бул перец кубовидный, бул мындай квадратныйраак болот, бул түшүмдүүлүктөрү жогору. Азыркы кезде бизде Поло, Принцесс, Кент деген уруктарыбыз бар эле. Алар уже көп калды. Азыркы кезде бизде ошо Кент эле калды. Ушул овощной перец падыраңдарды кайсы маалда алышат дыйкандар? Өзгөчө ушул маалда февралдан баштап мартка чейин алышат. Негизи дыйкандар, профессионалдуу дыйканчылык менен көп жылдан бери алектенген дыйкандар, булар уже түшүмүн жыйнап, күздө жыйнагандан баштап эле уже кийинки жылга жерин ылайыктап, керектүү эң биринчи урогун уже кайсы урогун себерин тандап, декабрь, январь, февраль айларында уже өзүнө керектүү уруктар менен камсыз кыла башташат. Жаңы дыйканчылык кылып аткандар, булар ошол Кыштын аягында, жаздын эрте жазда. Февраль, март, апрель, майларда дагы издеп сегишет. Силер демек мындай круглый год иштей берет экенсиңер да? Биз круглый год иштейбиз. Графигиңер кандай? Графигибиз 9-дан 5-ке чейин. Күндө. Күнүгө. Дем алыш күн базар. Дем алыш күн базар. Агриматка компаниясынын Кыргызстандагы башкы офиси Алма-Атинская көчөсүнүн 43 дарегинде жайгашкан. Жөнөкөй тили менен айтканда, Аламдин базардан Жибек жолунан Алма-Атинка менен ылдый түшкөндө, объездной жол тараптуу түшкөндө, Бычкадан өткөндөн кийин, Куликовский торттон өткөндөн кийин бир 100 метрдин тегерегинде жолдун бет маңдайында жазылып турат, көрөсүздөр. Агриматка деп жазылып турат. Куликовский бар экен, Глобус магазини бар экен. Алматинская 43 так дареги. Биз азыр дагы сырттан бир тартабыз сизге көрсөтүп. Андан сырткары биздин Ошто, Ош шаарында жана Жалал Абад шаарында өзүбүздүн коллектив бар, өзүбүздүн штат бар. Алардын даректерин да кийинчерээк бөлүшөбүз. Ал жерден дагы ошо керектүү маалымат, агрономиялык кеңеш жана биздин товарларды пайдалансаңыздар болот. Эми Мирөкбек аке, биз жыйынтык чыгаралы. Өзүңүздүн бир дыйкандарга кеңешиңиз болсо, же бир кандай бир сунуштарыңыз болсо айтып, анан коштошуп кетиңиз. Сиздерге да рахмат. Ошо биздин компанияга келип, ушул айыл чарба тармагындагы көйгөйлүү маселелерди баштапсыңар. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайм. Жана эле сиз менен отуруп сүйлөшүп отурганда айыл чарба тармагындагы маанилүү сөздөрдү чай ичип отуруп сүйлөштүк. Бул жана эле сизге айткандай, биздин өлкө агрардык өлкө, биздин өлкө индустриалдык өлкө эмес. Ошон үчүн агрардык өлкө демек бул айыл чарба. Айыл чарбасында биздин Кыргызстандын 60% Кыргызстанда айыл чарба тармагында өзүбүздүн өлкөбүздүн 60% эмгектенет жана өзүлөрүнүн семьясын, жашоосун өткөзүшөт. Демек айыл чарбасы бизде өтө маанилүү. Жана айткандай агрардык өлкөбүз, индустриалдык өлкө эмеспиз. Бизде бүгүнкү күндө чоң завод, фабрикалар, промышленный товарларды, техника, технологияны, компьютер жана башкалар чыгарылган андай ишканалар жок. Ошон үчүн айыл чарбасы өтө маанилүү. Муну менен муну баса белгилегенин себеби, демек биздин өлкөбүздүн 60%-нен көбү ушул айыл чарба тарабында эмгектенсе, ошол айыл чарба тарабындагы өтө чоң көйгөйлөрдү чечүүчү маселелердин бири бул эң биринчи ошол дыйкандар, сиздер өзүңүздөрдүн жерге болгон туура мамилеңиздер. Жана айткандай эле туура мамиле кылыш үчүн биринчи жерди пландап, топурактын анализин алып, ошого анализине жараша керектүү асыл заттарын бериш керек. Андан кийин туура урукту тандап, урук өсүп чыккандан баштап түшүм алынга чейин туура жана таза препараттарды, дары-дармектерди колдонуп жана удобренияларды колдонуп, дыйкандар сөзсүз түрдө кесипкөй агрономдордун сунушун гана эске алып, тажрыйбалуу агрономдордун сунушун эске алып, жеке эле биздин компанияны дебейм, Кыргызстан боюнча көп эле агрокомпаниялар бар. Ошол ар бир агрокомпаниянын агрономдорунун кеп кеңеш сунуштарын эске алып, өзүңүздөрдүн дыйканчылыгыңыздарга туура мамиле кылыңыздар деп сунуштайм.
жана каналдар аркылуу биздин дыйкандарга келечектеги дыйканчылыгында мол түшүм, албан ийгиликтерди каалап кетким келет. Рахмат. Сизге чоң рахмат. Бизге интервью берип койгоңузга, дыйкандарга чоң маалымат бергендериңизге рахмат. Агроматка компаниясына келип, урук удобрение, жер семирткич дар дармектерди алыңыздар. Рахмат. Рахмат сиздерге да рахмат.